Нарын районунун Миң Булак айылындагы 10 арча суусуна түшүп кеткен 6 жашар кыз 7 күндөн бери изделүүдө. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, 6 жашар кыз 17 майда балдар менен ойноп жатып, бут кийимин сууга түшүрүп алган. Аны алууга аракеттенип жатканда өзү сууга түшүп кеткен. Ошондон бери издөө иштерин өткөрүү максатында куткаруучу, суучул жана жергиликтүү тургундар тартылып, издөө иш-чараларын жүргүзүшкөн. Бирок табылган эмес. 24 май бүгүн да издөө иштери улантылат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин реформалоо боюнча өтүп жаткан тегерек столдо ызычуу чыкты. Анда белгисиз Орус улутундагы жарандар келип, уюштуруучулар менен пикир келишпестик орун алган. Келгендер өздөрүн антитеррор коомдук бирикмесинин мүчөсү деп тааныштырышкан. Иш-чараны өткөрүп жаткандар белгисиз жарандар чакырылбаганын айтып, аларды чагымчылдык кылганы келгенин белгилешти. Келгендер тегерек столду өткөрүп жаткандарды Американын тыңчысы деп сыпаттаса, уюштуруучулар аларды Орусиянын ФБСынын кызматкерлери экенин айтышкан. Artık adamlar söylüyor gerek, bağırga da söz verin. Fakat biraz şiddet tutsa oldu da. Belki oturalım. Söz verseniz çeksin o görmüştür yattan. Neyle apşa çeksin. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Атамбаевдин бөлмөсүнө тынчоочу аппарат коюлганы боюнча маалыматты төгүндөдү. УКМК бул маалыматты чагымчылдык катары баалай турганын да айткан. Ошондой эле саясий ишмерлер өзүн пиар кылуу максатында атайын кызматты негизсиз айыптап жатканын да белгилеген. Буга чейин КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Адил Турдукулов форум ишканасында экс-президент Алмазбек Атамбаевдин бөлмөсүнө тынчоочу аппарат орнотулганын айтып чыккан болчу. Бул боюнча Кыргызстан социал-демократтар партиясы бүгүн 24 майда атайын маалымат жыйын берет. Баткенде Тажикстандын акциздик маркасы чапталып, аткезчилик жол менен ташылып бараткан ири өлчөмдөгү тамеки колго түшүрүлдү. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат билдирет. Маалыматка ылайык, финансы полициясы жана милиция кызматкерлери текшерүүгө алган Toyota Camry жеңил унаасынан тамеки өнүмдөрү алынган. Унада 16 000 куту сигарет болгон. Кармалган товарды алып бараткан жаран тамеки аткезчилик жол менен алынганын, аны Бишкектин базарларында максаты бар экенин айткан. Соода өндүрүш палатасынын корутундусуна ылайык колго түшкөн тамеки товарынын дүң баасы 800 000 сом деп бааланууда. Бул факты боюнча сотко чейинки иш-чаралар жүрүүдө деп айтылат билдирүүдө. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министри Нурбек Мурашев өз ыктыяры менен кызматынан кетти. Бул тууралуу бир катар маалымат каражаттары билдирүүдө. Маалыматка ылайык, министр кызматтан кетүү тууралуу кече 23 майда арыз жазган. Бул маалыматты өкмөт да ырастады. Мурашевди кызматтан алуу боюнча сунуштаманы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев президентке жөнөткөнүн кабарлады. Министрдин мындай чечимге келишине ден соолугунун начарлап кеткени себеп болгону айтылууда. Ал айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министри кызматына 2016 жылы дайындалган. Суперинфо басылмасынын башкы редакторлугуна Автандил Добулбеков дайындалды. Ошондой эле Кылычбек Султан юридикалык кожоюндуктан кеткенине байланыштуу Юстиция министрлигине гезитте кайра каттоо тууралуу арыз берилди. Бул тууралуу гезиттин негиздөөчүсү Кылычбек Султан билдирди. Кылычбек Султандын айтымында учурда гезиттин негиздөөчүлөрү болуп, анын жубайы Мерим Султан жана уулу эсептелет. Ал жаңы кожоюндун ысымын ачыктаган эмес. Деген менен гезиттин жаңы кожоюну аны алыскы тууганы боло турганын билдирген. Ошондой эле ал алдыда боло турган парламенттик шайлоого катышуу ниети бар экенин айтат. Көпчүлүк учурда коомдук пикирди журналисттер жаратат. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков Бишкекте өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн массалык маалымат каражаттарынын Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүшүндөгү ролу аттуу медиа форумунда айтты. Ошондой эле президент өлкө бийлигинин ЖМКлар үчүн ачык экенин баса белгиледи. Мындан тышкары Жээнбеков өлкөдө мамлекеттик жана менчик ЖМКлардын күчтүү институту түзүлгөнүн жана эл журналисттерге ишенерин кошумчалады. Медиа форумга мамлекеттик органдардын жетекчилери, ШКУ катчылыгынын өкүлдөрү, алдыңкы ЖМКлардын башчылары жана ШКУ өлкөлөрүнүн медиа эксперттери катышты. Алар массалык маалымат каражаттарынын өнүгүүсү жана уюмга кирген өлкөлөрдүн арасында бирдиктүү маалымат алкагын түзүүнү талкуулашты.